Сокулук районунун Вайын Антоновка айылдык аймагында 40 гектар аянты түзгөн жер тилкесин ижарага берүү буйругуна премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Эми аталган аянтта 20дан ашык жеңил өнөр жайышканалар орун алат. Мында бирдей мекемелерди куруп, коммуникация менен камсыз кылуу үчүн $20 миллион керектелет. Жакын арада долбоорго катышууга кызыктар тараптар чакырылып, өндүрүштүн кубаттуулугу жана ишкананын мүмкүнчүлүктөрүн талкуулаганы турат. Тигүү тармагында 15 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Өмүрбек Исмаилов бул жайдын ачылса ири көлөмдөгү буйрутмалар түшмөк деген ойдо. Айтымында бир гана Орусия, Казакстандан тышкары Европа базарларына кыргыз буюмдарын жайылтууга болгон ниетин мындайча билдирди. Сырттан келген заказчиктер булар Кыргызда жакшы сөз бар, эшигин көрүп төрүнөт дейт. Киргенден баштап помещениянын заманбап талапка жооп береби, анын ичиндеги шарттар, инфраструктура мунун баарын карап отурат дагы талапка жооп бербейт. Технополисте бул 40 гектардан ашуун жер берилди. Ал жерге 50ден ашуун ишкана курулат. Бардыгы бир типтеги жаңы заманбап зданиялар курулат да. Ал жерде партнерлордун дагы, инвесторлордун дагы кийлигишүүсү менен чоң жакшы 15 миңден ашуун адам иштеген чоң бир ишкана түзүлөт да. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Технополис долбоорун ишке ашырууда бул багыттагы жогорку квалификациялуу тажрыйбалуу адистерге да өзгөчө басым жасоо керектигин айтканы бар. Текстилдин экспорту өлкөдөгү алтындан кийин эле экинчи орунда турат дешет адистер. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев да жеңил өнөр жай тармагы Кыргызстандын өнүгүшүнө зор салымы бар экенин жана миңдеген жумуш орундарын түзүлүп, мамлекеттин экспорттук потенциалын кыйла жогорулатканын белгилеген. Кыргызстанда жасалган деген белгиси бар. Продукция жаңы рыноктарды багындырып, өлкөнүн эң тамгасына жогорку сапаттагы таанымал брендине айлануу жашыруун эмес. Эми тармактын дагы кеңири кулачын жайылтуу үчүн Сооронбай Жээнбеков башында турган өкмөт тигүү жана кездеме өнөр жай үчүн Технополис долбоорун ишке ашыруунун концепциясын жактырган. Учурда 200 миңден ашуун кыз келиндин 10% жумуш келишимин түзүп, расмий иштеп жатса, калгандары расмий иштөөнү каалабайт. Мындан тышкары тикмечилердин баары эле мыйзам боюнча ыктыярдуу патент үчүн айына 390 сом төлөй беришпейт. Буга дагы кошумча социалдык камсыздандыруу үчүн дагы 900 сом төлөш керек. Тилекке каршы каражат тикмечинин пенсия, жөлөк пул жана башка мамлекеттен алуучу компенсациясына кеткени менен жумушчулар бул акчаны мамлекетке берүүдөн караманча баш тартышат. Текшерүүлөр бул ар дайым болот. Ар бир өзүнүн территориясында биздин кураторлор деп коебуз, инспекторлорубуз бөлүнгөн. Ар ким өзүнүн территориясында ошондой көмүскөдө калып калган жеке ишкерлерге барып, ошол өзүнүн актыларын жазып, анан административдик кодекстин негизинде биз айыппулдарга жыгып атабыз. Рейдик текшерүүлөрдөн негизинде былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл төлөм салыктын түшүү боюнча көтөрүлгөн темп ростор бар. Бүгүнкү учурда Кыргыз Республикасында 800дөн ашык ошо тигүү цехтери бар. Ошолордун арасынан 800ү ошол ыктыярдуу патент негизинде салыкты төлөгөнгө милдеттүү. Расмий маалыматтар боюнча 2014 жылы Кыргызстанда 3000ден ашуун чакан жана ири тигүү ишканалар иштеп турган. Алардын 400гө чамалуусу Лехпром ассоциациясына биригишкен. Ал эми трикотаж жаатында иш алып барган 30 ишкана Союз текстиль биримдигине киришкен. Мындан тышкары ЖИА бизнес биримдигинде да жеңил өнөр жай комитетине мүчө болгон ишканалар бар. Дал ушул текстиль тармагынын башын бириктирүүгө аракет жумшап жаткан Лехпром ассоциациясынын президенти Сапар Асанов 11 каналынын түз эфиринде коюлган пландар туурасында биз менен бөлүшкөн отурат. Сапар мырза, куш келипсиз. Биздин студияга биздин билишибизче Технополис куруу идеясын сиздер сунуштап өкмөт колдоого алыптыр. Жакынкы жылдары бул тармак чоң арыш жасай аларын кандай үмүттөрдү коюп жатасыздар? Жана да өкмөттүн бизнес коомчулугунун үнүн угуп, демилгесин колдоого алып жатканы бул жакшы жашаан же позитивдүү тренд деп сыпаттоого болобу? Саламатсыздар, сөзсүз түрдө болот. Анткени ар бир нерсени демилгечи болуш керек да. Демилге көтөрүп, ошол боло турган проект болобу, жанагындай Технополис.
ушул тармакка өнүктүрүү жолун тандоо боюнча ушул тармактын өзү ушу тармакта иштеп аткан ишкерлер тарабынан көтөрүлө турган болсо, бул иш долбоору сөзсүз түрдө ишке ашат деп ойлойм. Анан мен бул технополисти мындай деп баалайт элем да, анткени бул технополис деген бул биздин жеңил өнөр жай тармагын, тигүү тармагын дагы бир жакшы бир деңгээлге көтөрө турган бир тепкич деп эсептей элем да. Анткени бул биз жөндөн жерин эле бир жерден ойлоп чыгарган жерибиз жок. Анткени бул дүйнөлүк практика. Бул дүйнө жүзүндө ушул баштапкы экономикасын өнүктүргөн тигүү тармагынан баштаган өлкөлөрдүн тарыхын алып келсек, Малайзия болобу, же болбосо Түштүк Корея, Кытай мамлекети, Турцияны алып келсек, ошондо башында бир өзүнчө бир стихия түрүндө өзүнчө кичинекей ишканалар түзүлүп келип, анан чоң-чоң ушу өндүрүш зоналарга айланган. Өндүрүш зоналарга айланып, мына ошондон кийин бир жакшы бир деңгээлге, тепкичке көтөрүлүп, дүйнөлүк рынокко чыкканга бул өзүнчө бир тепкич болуп дагы бир площадка болуп берет. Ошондуктан биз ушул жол менен, ушул багыт менен өнүгө турган болсок, Кыргызстандын экономикасын дагы алдыга сүйрөп, экспортун дагы көтөрө турган бир жакшы тармак болот деп мен толук үмүтүм бар. Жакшы экен, мына 15 миңге жакын жумушчу орун ачылат деп айтып жатабыз. Ал жакта түзүлө турган шарттардын маанилүүлүгү кандай болот? Бул сөзсүз түрдө бул ушул тармак өндүрүш зонасы болуп аткандан кийин жалаң эле ишкана эмес. Ошол жерде жатаканасы жана башка инфраструктурасын баардыгын толугу менен карап чыгышыбыз керек. Бул баягы практикадагы өз бүгүнкү күнү дүйнөдө көп мамлекеттерде ушундай өндүрүш зоналарын барып көрүп келгенбиз. Алдын ала, анан дагы жакын арада дагы алдыга планга коюп атабыз. Барып таанышып, бүгүнкү талапка жараша жана башка ушул Евразиялык экономикалык бирикменин ички мамлекеттерде рыноктардан дагы бир соода буюмдарга, соода чоң-чоң борборлорго чыгыш үчүн сөзсүз түрдө биз өндүрүшүбүздү, өзүбүздүн өндүрүштү бүгүнкү талапка туура келтиришибиз керек. Андан сырткары мына баарыңыздарга белгилүү, батыш мамлекеттерине, Кыргызстанга гана ВСП+ деген бир өзүнчө преференция, жеңилдетүү берилди. 6000ге жакын ушу Кыргызстандан өндүрүлгөн продукцияны ошол жака экспорт кылсак болот. Ошонун ичинде да биздин жеңил өнөр тармагындагы продукциялардын баары бар. Бирок ошол рынокко чыгыш үчүн ар бир рыноктун өзүнүн талабы бар. Ошол талапка ылайык эң биринчи өндүрүш болуш керек, андан кийин сапаты болот. Сапаты болгондон кийин биздин продукцияны экспортко чыгаруу. Ошол ВСП+ дегениңизден улам сурагым келип турат. ВСП+дун жана ушул эле Евразия экономикалык биримдигинин регламенттери бири-бирине эч кандай карама-каршылык келген жерлери жокпу? Ушул тигүү жеңил индустрияны өтө мындай чоң бир карама-каршылык жок. Мындай толугунан алып келсек, бир 90%га жакын эле мындай окшоштук бар. Ошол эле бүгүнкү күнү жана мен башында айтып кеткендей, көбүнчөсү 2000 мына бүгүнкү күнгө чейин, мына 2 жыл 3 жыл мурун биздин продукциялардын баары эле ошо Орто Азия мамлекети менен бөтөнчө стратегиялык биздин рынок Россия Федерациясынын 54 шаарына чейин биздин продукциялар базарларда сатылчу да, көбүнчөсү. Бирок биз билебиз, Россия тарабынан атайын кабыл алынган мыйзам бар. 20-жылдан кийин ошондой стихийный мындай соодалар, жанагы базарлар жок болушу мүмкүн. Жана ошон үчүн мына бүгүнкү күнү ошолордун ордунда чоң-чоң соода борборлор курулуп атат. Соода борборго чыгыш үчүн биринчи очередде биздин өзүбүздүн сапаттык сертификацияны беришибиз керек. Сапаттык сертификацияны каяктан алабыз? Аны өндүрүшүбүз туура болгон учурда гана биз бере алабыз. Ошондуктан биз ушул жол менен өнүгө турган болсок, сөзсүз түрдө жалаң эле ушу жана башында айткандай Евразиялык экономикалык союзга кирген мамлекеттерге эмес, батыш мамлекетке да чыкканга мүмкүнчүлүк алабыз. Түшүнүктүү. Бирок буга чейин электр энергиясын чектөө, тажрыйбалуу кадрлардын жетишсиздиги, айландырууга каражатын тартыштыгы, өңдүү мисалдар тоскоолдук жаратып жатканын айтып эле жүрөбүз. Бул маселелер кандай камтылат? Ушул долбоордун алкагында бүгүн мүмкүн болсо кичине чечмелей берсеңиз. Эми тигүү тармагы бүгүнкү күнү өтө эле электр энергиясын көп сарптай турган тармак эмес. Биринчиден, баягы кестеме чыгаруу тармагында бул сөзсүз түрдө электр энергияны көбүрөөк сарпталат да. Бүгүнкү күнү мына биз өзүңүздөргө белгилүү датка кемиң курулгандан кийин бүгүнкү күнү премьер-министр менен жолукканда да бул маселени койгонбуз. Бүгүнкү күнү эч кандай чектөө жок электр энергия боюнча. Бүгүнкү күнү канча бүгүнкү күнү бизге талап кыла турган электр энергиянын баардыгын
жабдып берүү, ошол талапка жараша электр камсыздоо бүгүнкү күнү маселеси жок деп ойлойм. Бүгүнкү күнү профессионалдуу деңгээлде дайындалган кадр бул маселе биздин экинчи бир чоң көйгөйүбүз да. Биринчи чоң көйгөйүбүз ошол өндүрүш жетишпеген, өндүрүш имараттары жетишпегендиги, экинчиси болсо ушул кадрларды дайындоо. Тилекке каршы көп эле учурларда баягы орто жана кичи техникалык бизде тарапта кесипкөйлөрүбүздүн баардыгы мындай көп убакытта көбүнчөсү теорияга, анан практика түрүндө бир аз убакыт кетет да. Ошондуктан биз дагы өкмөткө сунуштадык. Жана дуальный системаны деген киргизишибиз керек. Анын министерство бүгүнкү күнү билим берүү министрлиги менен да бул тармакта иш жүрүп атат. Кудай буюрса көбүрөөк практикада болуп, теорияны болсо азыраак бере турган болсок, ошондо тез арада бизге көп талап кылына турган кайсыл специалисттер керек болсо, ошолорду тез арада дайындап чыгуу процессин дагы жүргүзүп атабыз. Кудай буюрса бул маселе дагы адистердин тартыштыгын чечүү маселеси да каралып тургай. Эми каражат жагына токтоло кетсек, бул долбоорду каржылоо жагы кимдин мойнунда? Учурда себеби каражат көбөйсө башка жактарга да салынат дегендей да. Эми каражат бул ар бир ишкердин өзүнүн мойнунда. Бул биз ошо жер бөлүп берилгенден кийин биз алдын ала ушул проектке катыша турган ишкерлерди чогултканбыз. Бүгүнкү күнү мына 45тен ашык ишкер бүгүнкү күнү тизмеде жазылып турат. Бул Технополистин ичинде 41 гектар жерде биздин пландар боюнча 40тан ашык ишкананы курсакпы деген бүгүнкү күнү үмүтүбүз бар. Алдын ала мындай эскиз түзгөндө ошо 41 ишкана жайгаштырсак болот экен. Ар бир ишканада 200-250 адам иштей турган заманбап бүгүнкү күнү жакшы жогорку деңгээлдеги имараттарды курсак болот. Бирок ошол учурда жалпы бир типтеги атайын проект түзүлөт. Проектке жараша ар бир ишкананын ээси өзүнүн ишканасына кете турган каражаттын баардыгын өзү көтөрөт. Ошол учурда бизнес проект түзүлгөндөн кийин мына Россия Кыргыз фонду менен да алдын ала сүйлөшкөнбүз. Бул жактан жанагы ушул инженерный коммуникация жана имаратты курганга кредит алабыз деген чоң үмүттөбүз. Ушул эле теманы улантып, сиз айткандай жанагы потенциалдык ишканалар 40ка жакын ишкана ошол эле бир долбоордун алкагында. Аларга болгон талаптар, каржылоо маселесинен сырт кандай негизги талаптар бар? Бул туура суроо болду. Анткени ушул эле биздин ассоциациянын, Лекпром ассоциациясынын правлениясы бар. 17 кишиден турат. Бул ошо ишканалардын жетекчилери. Андан сырткары биз атайын жумушчу топ түзгөнбүз. Ушул жумушчу топ бүгүнкү күнү атайын критерий иштеп чыгарып атат. Ушул проектке катыша турган ишкерлердин критерийин аныктоо боюнча. Анткени баягы бизге жер бөлүп бергиле, 50 соток болобу, 1 гектар болобу, анан өз каалаганыбыздай коруп алабыз деп бөлүп берүү мындай шарт эмес. Бүгүнкү күнү мына жалпысынан алганда жалпы проект түзүлөт. Ошо проектке жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша, ошону көтөрө ала турган, бүгүнкү күнү дайын боло турган ишкерлер гана катышат. Биринчи проект болуп аткандан кийин биз дагы өзүбүздүн сөзүбүзгө, убадабызга турушубуз керек. Биз 3-5 жылдын ичинде ушул чоң өндүрүш зонаны кунуп бүтөбүз деген алдыбызга койгон милдеттемебиз бар. Мына ошону аткарышыбыз керек. Анан мен ойлойм, бул баштапкысы эле биринчи кадамыбыз. Андан сырткары мына жакында эле Сооронбай Шарипович премьер-министр бүгүнкү күнү завод Ленинге барып көрүп келди. Бүгүнкү күнү БМЗ деп аталат. Ошол жерде да барып көрүп, ошол токтоп турган, бүгүнкү күнү колдонбой турган территорияларын өзүнчө дагы бөлүп берип, дагы Бишкекте дагы экинчи технополисти ишке ашыруу боюнча тапшырма берилди. Жакын арада бул маселе чечилип калса, Бишкекте дагы экинчи технополисти куруп баштаганга бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми дагы бир суроо берейин деп турам. Ушул Евразия экономикалык биримдигине тыш өлкөлөрдөн келип жаткан сырьёолордун кымбаттыгынан улам кыргызстандык ишкерлер текстиль тармагын өнүктүрүү жагын караштырып жаткан эле. Бул кандай чечилбей болду? Бул эми биз кандай десем, бул Кыргызстандын өзүнүн жайгашкан жери дагы бир абдан ыңгайлуу да. Анткени биздин мына кошунабыз эле
чыгыш тарапта Кытай мамлекети. Кытай мамлекети бүгүнкү күнү ошол жана кездемелер, сырьёнун баарын көбүнчөсү Кытайдан чыгат. Ошондуктан биз жанагы толугу менен Евразиялык экономикалык бириктикке киргенден учурда деле сырьёго боло турган тарифтер төмөн. Өтө кымбаттап кетет деп айтыш болбойт. Мына ошону колдонушубуз керек ушул жолду дагы. Экинчиден, бул кездеме тармагындагы биз унутта калтырбай ошону алдыга жылдышыбыз керек. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мына быйыл жазында Токмокто текстиль кездеме чыгара турган биринчи бир чоң ишкана ишке кирди, Транстекстиль деген. Бул жактан да кездеме чыгарып баштады. Анан өзүңүздөргө белгилүү, биз баягы жылына 100 тоннага чейин, 100 миң тоннага чейин пахта өстүрөбүз. Анын тазалагандан кийин 25-26 миң тонна эле болгон биздин пахтабыздын чыгарган көлөмү. Ошол эле мына Өзбекстанды алып келсек 1 миллион 200 миң тонна. Кытайды алып келе турган болсок 40 миллион тонна пахта өстүрүшөт да. Ошондуктан биз баягы бул тармакта дагы унутта калтырбай, тилекке каршы баягы Советтер Союзу учурунда баягы Камольно-Суконный комбинат деген бар эле. Ал ошол жүн менен иштей турган Орто Азия боюнча жалгыз бир комбинат эле да. Тилекке каршы бүгүнкү күнү анын жокко эси деп айтсак болот. Бирок ошол учурда бүгүнкү күнү биз жүндү иштетүү, ошо жүн менен бүгүнкү күнү кездемелерди чыгаруу тармагындагы унутта калтырбай, ошону да алдыга жылдырсак, ошо өзүбүздөн чыгарган кездемени өзүбүз тигип, өзүбүз бир бренд катары бир жакшы бүгүнкү күнү талапка ылайыктуу продукциялар чыгарсак жакшы болот деп ойлойм да. Демек, тармакты өнүктүрүүдөгү чийки заттардын тартыштыгы бул чоң деле маселе эмес турбайбы учурда? Чоң деле маселе эмес. Суроомду улай, ушул өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков былтыркы жылдан тарта тигүү тармагында кайра өсүш байкалып, көрсөткүч 6%га жеткенин парламентте айткан эле. Тактап айтканда бул жылдын акыркы 3 айынын ичинде тигүүчүлүк 28%га өскөн. Сиздерге бул кандай сезилди? Бул туура маалымат, анткени 14-15 жылы ишинде төмөндөп кетти. Бул бирок көбүнчө эле бир нерсени айтып калышты да, бул баягы Евразиялык экономикалык бириктикке киргенден кийин биздин баягы экспорттук потенциалыбыз ушул жеңил өндүрүү тармагынын продукциясы төмөндөп кетти деген божомол менен айтышты. Бул мен буга макул эмесмин. Анткени өзүңүздөр билесиздер, доллар менен рубль, анан доллар менен сомдун наркы абдан өсүп кеткен себеп менен гана кичине төмөндөө болду да. Бирок адаптационный бир өзүнчө бир периоддон өттүк. 2016 жылдын ушул жай айынан тартып өнүгүү процесси кетти. Анткени биздин продукциялар уже сатылып. Бүгүнкү күнү эми базар, рынок, потребитель бүгүнкү күнү аныктайт да. Продукция керекпи, кереги жокпу. Ошон үчүн баягы биз ушу Орто Азия мамлекети менен Россия Федерациясынын рыногу менен байланыш болгондуктан мына ошол жактын таасири да бизге кичине тийди деп айтсам болот. Бирок бүгүнкү күнү жылыш бар, алдыга жылыш бар. Кудай буйрса, жылдын аягы менен бир жакшы көрсөткүчкө чыгабыз деген чоң үмүттөбүз. Мына айтып жатабыз, быйыл 12 августта товарларды таңгактоого техникалык регламент кирерин. Биз азыр товарларды мөшөктөргө салып эле ташып жатабыз. Мындайча айтканда, эми андай болбойт, аны да өзүнчө таңгактагандын стандарты болот. Кийимдерге лицензия талап кылынуусу кандай болууда ушуга байланыштуу? Буга дагы алдын ала биз дайынданып баштадык. Мына жакын арада эле мамлекеттик биздин ошо куратор Госкомитет жанагы өнөр жай, энергетика жана тоо кендерин пайдалануу комитетинде атайын жыйын болуп өттү. Ошого 100га жакын биздин ишкерлер келип катышты. Атайын ошо Евразиялык экономикалык союзда иштеп аткан ишкерлер, ушул тараптагы специалисттер келип атайын семинар өткөрүштү. Жакын арада дагы мындай семинарларды өткөрөбүз деген ойдобуз. Анткени алдын ала маалыматты биздин ишкерлерге жеткизүү максатында ушундай иш-чаралар жүрүп атат. Кандай өзгөрүүлөр бизди күтүп жатат, кандай талаптар астыбызга коюлат, кайсы талаптарды биз бүгүнкү күнү аткарышыбыз керек деген маселелерди коюп атабыз. Кудай буйрса, бул маселе дагы бир тепкич менен өзүнчө чечилип баштайт деп ойлойм. 12 августтан кийин эле таптакыр эле биздин продукцияга койгон талаптын баары өзгөрүп кетет деген бул туура эмес. Анткени бул өзүнчө бир тепкич менен өзүнчө бир быйылкы кире турган
талаптар, анан эмдиги жылы келе турган талаптарга алдын ала биз дайынданбасак болбойт. Ошондуктан бул баягы биздин продукциялар ушул бүгүнкү күнгө чейин 2000-жылдын башынан тартып Россияга экспорт болуп аткандан кийин ушул эле Казакстан, ушул эле Евразиялык экономикалык бирикмеге кирген мамлекеттерге кетип аткандан кийин бул алардын талаптарын биз алдын ала билебиз. Ошого жараша биз өзгөртүүлөрдү киргизип, ошого дайынданып, ошол талаптарды аткарсак, мен ойлойм эч кандай маселе болбойт. Рахмат айтам. Лехпром ассоциациясынын президенти Сапар Асанов менен Вайын Антоновка айылдык аймагында салынмай болгон жеңил өнөр жайышканалар туурасында баарлаштык. Рахмат маегиңизге дагы бир жолу ийгилик каалайбыз.